Кымбаттуу кыргыз элим, бизди эмне басмачылар башкарып калганбы же билими жок дөпөрастар башкарып калганбы? Кече камчынын сүйлөгөн сөзүн карасаңар, ушул баланы бийликке эч ким алып келген жок, өзү басмачы ошо басып келип алган. Бул баланы кетириш керек. Бул бала элди жыргатпайт. Бийликте отурган адам ушинтип сүйлөйт деп элдер айтып атат. Бийликке муну эч ким алып келген эмес. Бийликке өзү басып алып келген бул. Буларды карышкыр айбандар дейт. Карышкырлар да мындай кылбайт. Арстандарга жол берет. Келип алып турат Ким Санбаевичти канча жылдык авторитети бар жакшы инсанды келип туруп колуңду сындырам, сени камайм дейт. Ушакчы жаман катындан бешбетер былтыр эмне болду? Каралап камайбыз деп. Өтө начар акмак, начар адам экенсиң, Камчыбек. Сенчи? Дагы мен камчы дебеймен дейт. Сен эшек деш керекпи, сен айбан деш керекпи? Сага ошол сөз жагабы? Сен ушинтип айтыш керек болуп калды. Сен эч кимди тоотпой калыпсың. Сени Кудай көрсөтсүн, сеничи. Жазаңды Кудай берсин. Мына жерде бир киши күйүп бышып айтып атат. Ошентип айтканың уят деп. Уятты сен билесиңби? Сен адам болбой көбүп калыпсың, сен көзүң бозоруп калыптыр. Сени Кудай көрсөтсүн. Уктуңбу? Сага адамдар адам болбой эле сага бу чымчык болуп калган турбайбы? Сен колун сындырып койчу болсоң, сен кыйын болсоң, сени Кудай сындырат го. Ошондо оңбой каласың. Ошону билип жүрбөйсүңбү? Сен илгертен эле жакшы адам эмес элең, өзүң басып келип алып иштеп атасың да, мына зек болуп, уру түрөмчүктөр келип алып басып алып отурасыңар. Ошо шайлаган жанакы туалетный бумагадай болгон арчыгычтар шайлаган силерди. Ошо саткын элдер шайлаган. Бизге окшогон акыйкатчыны жактырган элдин жыргалчылыгын көздөгөн адамдар шайлаган эмес. Өзүңөрдү өзүңөр шайлап келип алып отурасыңар. Басмачыдай болуп. Иштесин эми койсун болуп тур эми. Булар да адам экен десе, адам эмес да айбан турбайсыңарбы экөөңөр тең? Элдин баары садырга кетип атам, дошум уккула. Урматтуу президентибиз дейт. Каякта урматтуусуңар? Урматсызыгы жок, акмаксыңар силер. Силерди мен ушинтип айтам. Уктуңарбы? Силер элдин убалына калып атасыңар, эртеңки күнү өмүр бою жана Сталинге окшоп 20 жыл жатса ал, силер 50 жыл, 100 жыл жаткылап түрмөдө. Өлгүчө жата турган акмаксыңар силерчи. Элге эмне жакшылык кылып атасыңар? Только жеп ичип атасыңар. Жогорку кеңеште жанагы шыбыргыч депутаттарыңар бар. Жаллаң жана чимкирик депутаттардан келгендер. Чимкириктер. Ошолордун бардыгы силердин жамандыгыңарды колдоп отурат. Кече эле жанагы ошо жогорку кеңеште бир министр суроо берди го, канттагы